Майлуу суу РЭСнин имараты мурдагы вот артыбызда турган бала бакчада орун алган болчу да. Бул мурунку бала бакча экен. Бирок баягы убагында ошо майлуу суу Жалал Абад электранын балансына өтүп, ошо майлуу суу РЭСнин баягы отурар жери жок, ушул бала бакчага отуруп келген да. Эми өзүңөр билесиңер, Садыр Нуркожоевич бийликке келгенден баштап эң биринчи маселе бул кызматкерлерге шарт түзүп бериш. Программанын алкагында өзүңөр көрүп атасыңар, энергетика системасында чоң реформа жүрүп атат. Ошонун шарттын алкагында мына биз ушу Жалал Абад областында болгону бүт имараттардын баарын куруучу, жаңы курулгандарын жаңы курдук, энергосбыттын зданияларын курдук. Азыр бир эле Жалал Абад областында бир Каракөл шаарынын РЭСи калды да. Эмдиги жылга Кудай буйрса аны да кийирип атабыз. Мына мен ушу жылдын июнь айларында келип ушул жерден фундаментин куюп ишти баштадык эле. Мына азыр бүгүнкү күнгө иш өзү имараттын баарын курулушу бүтүп, мына биздин кызматкерлер жерге 40тан ашык кызматкерибиз бар. Ушу майлуу суу шаарын тейлеген энергетиктер. Ошолорго мына шарт түзүп берип, бүгүн ушул ак өргөгө кирип, Кудай буйрса ишмердүүлүгүн баштап атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, майлуу суу шаары эми азыр жанданып, мындайча айтканда баягы Советтер Союзу убагында кандай шаар эле майлуу суу шаар, ошол иретине келтириш керек да. Ошол ар бир министерство, ведомство мындай шаарларга, аймактарга ушундай өзүнүн салымын кошуп кете берсе, Кудай буйрса жаңыланын бирден бир мындайча айтканда башаты ушул болот да. Быйылкы жылы улуттук электр тармактары ушундай жаңы курулуштарга эгерде былтыр 2 миллиард 400 миллиондун тегерегинде акча салса, быйыл 3 миллиарддын тегерегинде акча салып атат да. Жылдан жылга мындайча айтканда өнүгүү, өсүү, финансы каражаттарды көбүрөөк ушундай имараттарга жана кызматкерлерге шарт түзүп бергенге жумшап атабыз.